Кудайдын чакырыгы 9-октябрь. Иса Машаяктын жерге келиши, өлүмү жана тирилүүсү адамзаттын тарыхын өзгөрттү. Бирок мен баса белгилегим келет. Эң чоң таасир эткени бул Иса Машаяктын өлгөндөрдүн арасынан тирилип кетүүсү. Исанын жердеги жашоосу көптөгөн адамдар үчүн бата болгон. Исанын өлүмү өчпөгөн изин калтырган, бирок анын тирилиши бардыгынын кульминациясы болгон. Исанын биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн тууралуу көп угабыз. Жана эгер биз буга ишенсек, тоо кылуу аркылуу күнөөлөрүбүздү мойнубузга алсак, анда биздин күнөөлөр кечирилет. Бирок биз Исанын өлгөнү менен эле токтоп калбайбыз. Иса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Бирок күнөөдөн арылуунун эң маанилүүсү, ал өлүп эле тим болбостон кайра тирилген. Эгерде Иса жөн гана канын төгүп өлгөн болсо, тарыхта канча баатырлар өлүмгө барганын эстегиле. Бийик максаттар үчүн канын төккөн баатырлар болгон. Эгерде Иса өлүп калса, анда бул курмандык иштемек эмес. Бул жетишсиз болмок. Эгерде Иса өлгөндөн тирилбесе, анда биздин ишенимибиз да өлүк болмок, эч пайдасыз болмок. Элчи Павыл мындай дейт: эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок. Күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда. Анда Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар да тирилишпейт. Эгерде Исага ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарбыз. Бирок Машаяк өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди. Анын өлүмдү жеңип тирилип кетиши биздин да жеңиш. Кудайга даңк болсун.